Жок, карантин. Өзгөчө абал режими жарыяланган аймактарда 25 марттан тарта кечки саат 20:00дон эртең мененки 7:00го чейин коменданттык саат киргизилет. Бул аралыкта жарандардын жөө жана автоунаа менен сыртта жүрүшүнө тыюу салынат. Коменданттык саат учурунда тиешелүү кызмат адамдарынан тышкары көчөдө бир жан болбошу керек. Эгерде кимде-ким өзгөчө абалдын эрежелерин бузса, 300-500 сомго чейинки айып салынып, же 15 суткага чейин камалышы толук мүмкүн. Эгер карантинде жаткан адам үйүнөн же дарыланып жаткан жерден чыгып кетсе, дароо жоопкерчиликке тартылат. Ошондой эле бардык жарандарыбыз коменданттардын ишине көмөк көрсөтүп, жана өзгөчө абал режимин камсыздоодогу алардын талаптарын так аткарышы зарыл. Кыргыз Республикасынын аймагында коронавирустук инфекция таралып кетпеши үчүн жарандар айтылган санитардык гигиеналык нормаларды, социалдык аралыкты сактап, адамдар топтошкон жерлерге барбай, жана аябай зарзыл жок болсо өздөрүнүн үйлөрүнөн чыгып көчөдө жүрбөшү керек. Өзгөчө абал режими жарыяланган шаар райондорго аскерлер техникасы менен киргизилет. Алар аймактагы тартипти көзөмөлдөп турат. Чектөөлөр күндүз болот. Санитардык карантиндик посттордо жарандардын дене табы жана документтери текшерилип турат. Бишкек, Ош, Нокат районунда, Кара Суу районунда, Жалал Абад шаарында сузар коюуна сөзсүз түрдө тиешелүү чечимдердин негизинде курал күчтөрүнүн бөлүкчөлөрү, аскер кызматкерлери киргизилет. Саны боюнча ошол жердеги коюлган тапшырманы режимди сактоого жетиштүү. Азык-түлүк саткан дүкөн, дарыкана, банк жана күнүмдүк камсыздоо чөйрөлөрүнө кирген объектилер өз ишин жүргүзө берет. Болгону ал жерде иштегендер коменданттык саат башталганча өз үйлөрүндө болуп калышы шарт. Коомдук унаалар эртең мененки 7ден кечки 7ге чейин кызматын кыла берет. Тыюусуз алынган учурда көчөдө жүргөн жарандар ички иштер органдарынын тарабынан өздүгүн жана көчөдө жүрүү себебин аныктоо үчүн чектөө убакыты бүткөнгө чейин убактылуу кармоого алынат. Андан тышкары өзү аныкталган жарандар камакка алынат. 3 суткага чейин. 3 суткага чейин. Ошондой айтып коеюн. Күч каражаттар жетиштүү дагы бир жолу кайталып коелу. Жогоруда айткандай эле. Бүт коомдук тартипти, жол коопсуздугун жана элдин тынччылыгы бизде күчүбүз жетет. Өзгөчө абал режими киргизилген аймактарда адам укуктары чектелет. Мамлекет өзгөчө абал киргизилген аймакка бир дагы кишини киргизип жана чыгарбай коюуга укугу бар. Ошол эле убакта ал жакта жашаган жергиликтүү тургундар жалган маалымат жана чагымчыл мүнөздөгү ушактарды таратпашы керек. Бардык жерде чектөөлөр киргизилет. Анан өзгөчө мен токтолуп кетейин. Чектөө баягы атайын чоң жүк ташыган, биздин продукта ташыган жана башка материал техникалык каражаттар ташыган автоунааларга баягы ошол регионго келген боюнча чектөөлөр жок. Ошол кичи бизнеске, орто бизнеске жана ошол баягы продуктовый магазиндерди, аптекаларды жана башка объекттерди, складдарды камсыздаган мекемелер толугу менен бекитилген тартипте жумуштарын алып барат. Өзгөчө абал режими жарыяланган аймакта катталбагандар жана аталган шаар райондордун меймандарына бүгүн түнкү саат 12ге чейин чыгып кетүү сунушталып жатат. Эгер алар эреже буза турган болсо, анда тиешелүү кызматтар күч колдоону менен өзгөчө абал жарыяланган аймактан чыгарып жибергенге укуктуу. Бул көрүнүш чет өлкөнүн жарандарына да тиешелүү. Ошол эле учурда тиешелүү органдар жолдон каалаган унааны көчөдөн жарандарды токтотуп текшергенге укуктуу. Бүгүнкү күн саат кечки 24ке чейин эгерде ушул райондордо, ушул шаарларда башка региондордон келгендер болсо, чыгып кетип бардык талаптарды аткарыш керек да. Ошол айылдарга барсын, райондорго барсын. Эгерде өзү шаарда жашагандарда кандайдыр бир өзүнүн иш чаралары ошол бир 3 жуманын ичинде региондордо, айылдарда өткөрө турган болсо, ошол жака туруп турганы оң болот. Не дегенде кайра келип, кайра чыкканы мүмкүнчүлүктөргө болбой калат, чектөөлөр да киргизилет да. Чектөө журналисттерге да тиешелүү. Аларда кечки саат 8ден кийин көчөдө өз ишмердүүлүгүн жүргүзө албайт. Мындан тышкары кайсыл бир маалымат коомду дүрбөтүп, элге зыян келтирет деп республикалык штаб эсептесе, анда ошол жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин тескей алат. Расмий жана так маалыматты аймактын коменданты гана берип турат. Коменданттардын сөзсүз түрдө массалык маалымат каражаттары менен байланышкан атайын кызматкерлери дайындалат.
ошолор менен байланыштуу болушуна керек, маалыматты тактап туруп гана бериш керек да. Туура эмес маалыматтар чыгып кеткенден коомчулукта, элде ар түрдүү туура эмес маалыматтар болуп калат. Биз азыркы күндө, урматтуу мекендештер, биригип бул кырдаалдан бирдикте жеңип чыгып кетишибиз керек да. Биз биримдикте болгондо гана чыга алабыз. Ана тартипти сактаганда чыга алабыз. Ана мени наказать этет экен, башка кылат экен, минтет деген ойлордо болбостон, биз тартипти сактап, үйүндө отуруп, жөндөн-жөн көчөгө чыкпай, жөндөн-жөн сүйлөшпөй, жөндөн-жөн эле нары бери басканды токтотуп, эгерде ошол тартипти жакшынакай сактасак, жакын ортонун арасында Кудайым колдосо биз бул кырдаалдан чыгып кетебиз. Мындан тышкары мамлекет зарыл деп эсептесе кайсыл бир аймакта байланыш жолдорун өчүрүп кое алат. Мисалы, интернетте. Өзгөчө кырдаал абал апрель айынын 15-не чейин өкүм сүрөт. Мындай кадам бүгүнкү күндүн мукташтыгы, жарандар түшүнүү менен кабыл алышы шарт. Жай тургундардын эң башкы жардамы жана кыла турган эрдиги бирөө гана үйдө отуруп бериши керек. Айбек Бийбосунов, Самат Дөлөтакунов, НТС.